Бишкекте 23 жаштагы кыз көп кабаттуу үйдөн секирип кеткен. Көкжар Кичи районунда кыз көп кабаттуу үйдөн секирип кеткен. Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын басма кызматы бул тууралуу бүгүн 9-сентябрда милицияга чакыруу түшкөнүн билдирди. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө барып, жерине 23 жаштагы кыз 9-кабаттан секирип кеткени аныкталган. Ал ошол жерде каза болгон. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталды. Маалымат булагы Говорит ТВ. 1 жашар бала шорпого күйүп каза болгон. 29 август күнү кечки 6-лар чамасында Ош шаарына караштуу дачалардын биринде жашаган 1 жаштагы наристе Ош облустары аралык ооруканасынын күйүк жараат бөлүмүнө күйүктөн дарыланып жатып каза болгону тууралуу факт катталган. Аталган факт ошол күнү Ош ШИИБдин маалыматтарын электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Бул боюнча Ош ШИИБдин ыкчам тергөөдө окуя болгон жерге басып, кароо жүргүзүп, тийиштүү материалдарды жыйнаган. Текшерүү иштеринин жүрүшүндө каза болгон бала 1 жашта экендиги аныкталган. 14 август күнү болжол менен саат 5 чамасында Ош облусунун Ноокат районунун Өсөр айылында жашаган эжесинин үйүнө баланын ата-энеси жана бир туугандары коного барышкан. Үй ээси конокторго печка аскан. Ошол учурда бала өзүнүн 3 жаштагы бир тууган эжеси менен кубалашып ойноп жатып, кайнап жаткан шорпого чалынып жыгылып түшүп, ысык шорпого денесинин көп бөлүгү күйүп калган. 16 август күнү Ош облустары аралык ооруканасынын күйүк жараат бөлүмүнө келип, ал жерде дарыланып, бирок денесинде күйүп калган. Жаракаты оор болгондуктан 29 августта каза болуп калган. Маркумдун ата-энеси жана жакын туугандары эч кимге эч кандай доосу жок экендигин айтышып, баланын денесин соттук медициналык экспертизага берүүдөн баш тартышкан. Азыркы учурда бул факты боюнча кошумча тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Маалымат булагы Говорит ТВ. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Эшикке чапкан. Сокулукта 9-класстын окуучусунун өлүмүнө шектүү кармалды. Сокулукта 9-класстын окуучусунун өлүмүнө 16 жаштагы бала шектелүүдө. Бул тууралуу ЧОЭБден билдиришти. 5 сентябрь күнү Сокулук районунун ички иштер бөлүмүнө Комсомол айылынын 9-класстын окуучусу 2009-жылы туулган аттуу окуучу каза болуп калгандыгы боюнча маалымат түшкөн. Аталган факты Сокулук райондун маалыматтардын электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө Сокулук райондун тергөө кызматына аттуу баланын классташтары жеткирип, социалдык кызматкерлердин катышуусунда сурак жүргүзүлгөн. Сурактын жүрүшүндө 5 сентябрь күнү Комсомол айылынын 9-класстын окуучуларынын 2008-жылы туулган БС аттуу бала чогултуп, аттуу баланы ичке чапканы аныкталып, анын кесепетинен окуучу өзүн жаман сезип, каза болгону белгилүү болгон. Бул факты боюнча Сокулук району тарабынан кылмыш изилөө кодексинин 280-беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, милиция кызматкерлери тарабынан бул кылмышка шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Маалымат булагы Аралаш маалыматтар. Ош шаарында кафеде тамактанган 10 адам ууланды. Ош шаарында тамак аштан массалык уулануу катталды. Ош шаардык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык көзөмөлдөө борборунун тамак аш бөлүмүнүн башчысы Дария Жапарова турмуш басылмасына билдиргендей, жабыркагандардын саны 10 адамды, байланышта болгондордун саны 14 адамды түздү. Жабыркаган жарандар 2024-жылдын 4-сентябрында кечки саат 20:00-24:00 аралыгында Кызыл Кыштак айыл аймагына караштуу Курманжан Датка көчөсүнө жайгашкан Умаров кафесинин гамбургер, хот-дог, клаб сэндвич тамактарын жешкен. Эртеси эртең менен абалдары начарлап, кусуп, ич өтүп, дене таптары көтөрүлгөн. Алар ошол Ош шаардык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнө кайрылып, медициналык жардам алышкан. Ош шаардык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык көзөмөлдөө борбору тарабынан тамактан уулануу учуру иликтенип, Умаров Тестатум коомдук тамактануучу жайы текшерүүгө алынды. Кафеден даяр тамактардын жана азыктардын үлгүлөлүү лабораториялык изилдөөгө тапшырылды. Жумушчулар арасынан микроб алып жүрүүчүлөрдү аныктоо максатында анализдерди алып
алынды, деди Жапарова. Учурда кафенин жумушу токтотулуп, санитардык эрежелер жана ченемдер сакталган фактылар боюнча кафенин ээсине 23 000 сом айып пул салынды. Маалымат булагай, Турмуш. Ошто үй сатып алууну каалаган жаран 40 000 долларын алдатып жиберген. Кара сууда ири суммада алдамчылыкка шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу Ош ОИПтен билдиришти. 28 август күнү милиция Кара Суу районунун 2000-жылы туулган тургуну арыз менен кайрылган. Себеби 2023-жылдын ноябрь айында Акрам аттуу жигит үй алып берем деп 40 000 доллар акчасын алдоо жолу менен алып ошол бойдон иш жашырып кеткендигин билдирген. Бул факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Чогултулган материалдардын негизинде Кылмыш-иши кодексинин 209-беренесинин алдамчылык негизинде кылмыш иши козголуп, ыкчам тергөө амалдары башталган. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында 1994-жылы туулган жаран шектүү катары кармалып, убактылуу жайга киргизилген. Маалымат булагай, Сереп Медиа. Жумгонун кылмыштуу тобунун мүчөсү чек арадан кармалды. Билдирүүдө 2-сентябрда Ак жол унаа жол көзөмөл өткөрүү жайынын 1992-жылы туулган Жалал Ат облусунун тургуну АУЖ кармалганы айтылат. Ал Дженго кайманы аты менен белгилүү криминалдык дөбөл Кадыр Дастановдун уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү жана мурда киши өлтүрүү боюнча соттолгон, дешет комитет. Уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүүнүн алкагында Жалал Ат облусунун 2023-жылдын октябрь айында криминалдык кошуналарды аныктоо, бөгөт коюу жана алдын алуу иштеринин масштабдуу иш-чараларынын алкагында тинтүү иш-чаралар жүргүзүлгөн. Анын алкагында АУЖнын жашаган жерин жашыруун алып жүрүү үчүн конструкциясы өзгөртүлгөн, ок атуучу курал, ошондой эле ок-дарылар табылган. Ошол кезде АУЖ укук коргоо органдарынан качып кетүүгө үлгүргөн деп айтылат маалыматта. Маалымат булагай, Кактус Медиа. 8-сентябрь күнү болжол менен саат 20:35 чамасында 23 жаштагы айдоочу Hyundai Sonata унаасын Алматинский көчөсү менен түндүк багытка башкарып бара жатып, Суровов көчөсүнүн кесилишинен артка бурулуп жатып, артынан келе жаткан скутер менен кагылышкан. Натыйжада скутер айдоочусу 18 жаштагы Ежи баш мээси чайкалып, оң буту сынып, Чүй облустук ооруканасына жеткирилген. Учурда унаа каражаттары айып короого токтотулуп, тиешелүү соттук экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүүдө. Бишкек шарк милициясынын кайгылуу кызматы башкармалыгы урматтуу айдоочу, эсиңизде болсун, жолдогу жүрүм-турумуңузга өзүңүздүн гана эмес, айланаңызда адамдардын да коопсуздугу көз каранды. Жол эрежесин так сактап, ылдамдыкты ашырбай айдоону эскертет. Маалымат булагы, УПСМ ЭЖ. 24 жаштагы жаран бычакталды. Кан шаарында 24 жаштагы адам каза болду. Бул тууралуу Чүй ОИБ билдирди. Кырсык 7-сентябрда кечки 11-ден өткөн маалда Кантагы 2-Кичи райондогу үйлөрдүн биринин коросунда болгон. Арактын айынан чыр-чатакчы Веки жаран 24 жаштагы Шива аттуу адамга бир нече жолу бычак сайышкан. Жабырлануучу аймактык ооруканага жеткирилип, ооруканадан эсине келбей каза болгон. Аталган факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин ден соолукка атайлап оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Милиция кызматкерлери кылмышка шектүү катары 37 жаштагы Мыры, 34 жаштагы БМ атоо адамдарды кармашып, алар убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө амалдары жүрүүдө. Маалымат булагай, Говори ТВ. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге кайрылган себеби атым Айнагүл, кызым Аял 2 жашта. Ошо жүрөгүндө парок болуп, бир тешиге чоңураак болуп, ошо протон чоңураак өпкөсүнө кан кетип баштапты. Ошонун себебинде тез арада операция кылышыбыз керек болуп жатат. Ошо каражатыбыздын жетпегенине байланыштуу сиздерге кайрылып атканбыз. Барыңыздарда да бала бар, ушундай орун эч кимге бербесин. Сиздерден суранарым ушу каражатыбыздын жетпегенине, каражатыбыз жетишпегенге байланыштуу сиздерден жардам сурап атабыз. Ушу кызыма себепкер болуп, Аллахтан ыраазычылык үчүн жардам берип коюңуздар. Ушу тез арада операцияда отат. Ал каражатыбыздын суммасы 6 000 доллар экен. Ошону өзүбүз талабына байланыштуу сиздерден жардам сурап кайрылып атабыз. Урматтуу кыргыз элим, баарыңардан жардам сурайын, жардам берип коюңуздар. Ушу кызым аят жакшы болуп, ошого сиз Аллахтан шифасын берип, силер себепкер болушуңардан суранам.
Бардык карталар өзүмө караштуу. Өзүмө ачылган аягы 94-19 эм бар. Инагүлдү деп чыгат. Ордан келишинче жардам берип коңуздар сурандым. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. Акыркы номерлери 2212. Курманбекши деп чыгат. Өзүмдүн менин балдарга Алла ыраазы болсун, колуңуздан келген жардамыңыздарды берип коюңуздар.